Саламатсыздарбы, ардыктуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, жалпы Кыргыз лото оюнунун катышуучулары. Бүгүн биз кезектеги чыгарылышта адаттагыдай 3 миллион сомду ойнотууга даярбыз. Мында балким сиздин бүгүнкү эфирден бактыңыз ачылып, дал ушул миллионер деген наамга татыктуу болот чыгарсыз. Муну биз алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө байкап чыгарбыз. Бүгүн алгачкы ирет жаңы билетин алып, үмүттөнүп, балким менде да утук болот чыгар деген бир каалоо тилек менен олтурган көрүүчүлөрүбүз дагы болушу мүмкүн. Те алыстан ойноп келе жаткан дагы көрүүчүлөрүбүз, оюнчуларыбыз болушу мүмкүн. Кандай учур болбосун, баарыңыздарга ийгилик каалайлы. Кыргыз лото анда сиздерге дал ошол акчалай сыйлыктарды берүүгө даяр. Болгону дал ошол сан жыйынтыктарын гана дал келишине кепилдик алуусу зарыл. Бүгүн биз кесиптешим экөөбүз, мен Расул Жумашев жана Алтынгүл Канзаманова мында сиздерге жардам беребиз. Да, спасибо большое, Расул. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы с Расулом рады вас приветствовать на 17-м розыгрыше государственной лотерейной компании «Кыргыз Лото». И на кону 3 миллиона сомов. Кто же станет обладателем больших денежных призов, мы узнаем совсем скоро. Не переключайтесь. Урматтуу достор, мамлекеттик лотереялык компания 17-чи оюну менен катар 3 миллион сомду ойнотууга даяр. Мунун баары сиздер үчүн гана. Позвольте вам представить членов комиссии, которая сегодня будет контролировать наш розыгрыш. Бүгүнкү биздин калыстарыбыз мамлекеттик лотерея компаниясы, мамлекеттик ишкананын маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Мамытов Берик Маматович. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын финансы рыногунун көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетектөөчү Адиси Жунусов Жуманали. Коомдук ишмер Турганбаев Зикирали Байбеддинович. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Дорогие друзья, позвольте ознакомить вас с более подробной информацией о правилах участия в нашей игре. Бардык билеттер 10 миңден башталат. 49.999 чейинки 5 сандуу катар номерге Ар менен катар утушту билдирген сандар жыйнактары лототрондон ылгап алышы менен кокустук тартибинде аныкталып, ар бир сан жыйнактары өз алдынча ойнотулат. Албетте 1-чи, 2-чи, 3-чү же 5-чи турга чейин мына ошол сандар жыйнактары сиздердин бүгүнкү канча сумма жыйнактын утуп алууга себепкер болуусун аныктап берет. Комбинация цифр, определяющая выигрыш, формируется в случайном порядке путем выборки лототрона. Каждая комбинация цифр разыгрывается отдельно. Каждая сумма выигрыша определяется в зависимости от совпадения выигрышных комбинаций цифр с последними цифрами порядкового номера билета. И если у вас совпала последняя одна цифра, то вы становитесь обладателем 2 лотерейных билетов «Лото». Последние 3 цифры – 100 тысяч сомов. И последние 4 цифры определяют выигрыш победителей 50 тысяч сомов. Ну и в конце, если у вас совпадут все 5 цифр, то вы станете обладателем 250 тысяч сомов. 250 тысяч сомов мы разыграем 4 раза. Уруксат этсеңиздер, дал ушул бүгүнкү негизилеп өткөрүп жаткан эфирибиздин мамлекеттик лотерея компаниясынын негизги милдеттерин дагы айтып койбосок болбос. Мына ошолордон кийин биз биринчи турга дагы кадамыбызды таштаган турабыз. Биринчиден спорт, маданият, билим берүү, илим, искусство тармактарына жана руханий өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү. Бул негизги максаттардын бири. Аны менен катар ар бир сиз сатып алган билет өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салымын кошот дегенди билдирет. Лотереяны уюштурууга инновациялык ыкмалар колдонулуп, дүйнөлүк тажрыйбага көңүл бурулат жана лотереянын ачык айкын өтүүсүнө басым жасалат. Мына ушулардын баары чогулуп келип, албетте биздин калыстар тобубуз менен алар тактыктын баарын текшерип турушат. Мына ушулардын баары сиздерге 100% кепилдик болуп берет. Позвольте вам, дорогие телезрители, представить основные задачи предприятия государственной лотерейной компании «Кыргыз Лото». В первую очередь это оказание содействия в развитии спорта, культуры, образования, науки, искусства и духовного развития личности. Это значит, что каждый купленный вами билет приносит огромный вклад в развитие нашей страны. В организации данной лотереи были использованы инновационные методы, а также учтен мировой опыт, и особое внимание отдается чистоте и прозрачности проведения данного розыгрыша. Эң сонун, анда эрежелердин, биздин баалуулуктардын баарын тактап алгандан соң, биз биринчи турга кадам таштай берсек болот. Анда Алтынгүл, сиз даярсыз,
Даяр болсоңуз, Да, анда я биринчи готова. турга рахмат, кадам таштай берели. Биринчи турда сиз сатып алган лотереялык сандардын эң аягындагы сан дал ушул лототрондон ылгап алуу ыкмасы менен чыккан санга дал келсе, анда сизди куттуктайбыз. Ала-тоо тираждык лотереянын 2 билетине ээ болосуз. Алтынгүл? Желаем всем удачи. Давайте сейчас мы заполним наш лототрон лотерейными шарами. Они у нас в порядковом номере от единицы до 9. Бирден 9га чейин болгон сандар лототронго түшүп, мына менин кесиптешим Алтынгүл көрсөтүп жаткан чагы, мына ошолордун баары лототрондо ылгап алуу ыкмасы менен сандар аныкталып чыгат. Балким дал ошол сан жыйнактары сиздерге кандайдыр бир сумма, же болбосо биринчи турда сиздерге белек боло турчу ала-тоо тираждык лотереядан 2 билет сиздерге ыйгарылышы мүмкүн. Кандай учур болбосун, сиздерди биз куттуктоого ар дайым даярбыз. Албетте, дал ушул утукка ээ болууңузга дагы биз көмөктөзүүгө ар дайым даярбыз. Мына менин кесиптешим шарлардын баарын салып жыйынтыкталып калды окшойт. Цифра 8. Бирден 9га чейин менин кесиптешим айткандай эле. Цифра 9. Сандардын баарын лототронго салабыз, анан биринчи турга кадам таштаганга даярбыз. 0. Уважаемые телезрители, мы начинаем наш первый тур. Запускаем лототрон. Хотим напомнить, если у вас совпадет последняя цифра на ваших билетах, значит вы становитесь обладателями 2 лотерейных билетов ала-тоо. Поехали. Анамесе, кайсыл оюнга катышып жаткан биздин оюнчуларыбыздын арасынан, телегөрүүчүлөрүбүздүн арасынан дал ушул 2 ала-тоо тираждык лотереянын билетине ээ болот. Муну азыр аныктайбыз. Последняя цифра первого тура выпала под номером 3. 3 сандага номерди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сандар чыккысы келбейт Алтынгүл. Акыркы биздин абалыбызга караштуу эч ким көчөгө чыккысы келбейт чыгар, дал ушул шарларга да тиешелүү. 3 сандагы шарды сиздер көрүп жатасыздар. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эгер дал ушул 3 дан атылган шар сиздин лотереялык билетиңизде акыркы санга дал келсе, анда сиз ала-тоо тираждык лотереянын 2 билетине ээ болдуңуз. Куттуктайбыз. Расул, я думаю, что мы можем перейти к следующему туру. Ооба, туура айтасың. Биз көп күттүрбөйбүз, анда экинчи турга дагы аттана берсек болот. Ардактуу телегөрүүчүлөр, экинчи турда сиздерге эскерте кетчү нерсе, акыркы 2 сан дал ушул сиздин сатып алган билетиңизге туура келе турган болсо, анда сиз 500 сомдун ээси болуп аталасыз. Запускаем лототрон. Анда келиңиздер, акыркы 2 сан кайсыл биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө туура келет болду экен, буга дагы биз күбө болобуз. Последняя цифра второго тура выпала под номером 7. Акыркы саныбыз 7 номер менен чыкты. Нам нужно вытянуть еще один шар. Келиңиз. Вторая цифра выпала под номером 6. Надеюсь, вам видно, дорогие телезрители. Сейчас я вам еще покажу поближе. Акыркы сан 7. Сиздер көрүп тургандай. Андан кийинки сан көздөрүм мага калп айтпаса, анда алды санын көрүп турам, э? Да, цифра 6. Акыркы сан 7, жана андан кийинкиси 6 сан дал келди. Дал ошол сандар сиздердин билетиңиздерге туура келе турчу болсо, анда сиз 500 сомдун ээси болдуңуз. Дагы болсо эскерте кетчү нерсе, ардактуу телегөрүүчүлөр, мунун баарын лототрондун ылгап алуу ыкмалардын баарын, шарлардын баарын, мына ошол шарларда жазылган сандардын баарын сиздер көрүп тургандай биздердин калыстар тобу баарын акыйкаттык менен текшерип турат. Бул жерде эч кандай баягы көзгө мая басарлык жер жок. Демек, сиздерге 100% кепилдик бергенге биз даярбыз. Анда эмне кылабыз? Хочу еще раз напомнить, уважаемые телезрители, если у вас совпали 2 последние цифры на ваших билетах, значит вы выиграли 500 сомов. Ну а мы переходим к следующему, третьему туру. Последняя цифра третьего тура вновь выпадает под номером 7. Үчүнчү турдун акыркы саны 7 шарына туура келди. Лототрондон кийинки шарды Алтынгүл, 7-ни кайра ичине салып койсоңуз, балким кийинки сан 7 болгондор дагы таарынып калбайт чыгар. Вместе с комиссией, уважаемые телезрители, мы решили дать возможность выиграть другим нашим
телезрителям. Итак, мы переигрываем наш третий тур и запускаем лототрон. Лототрондон шар чыкканга чейин ардактуу телекөрүүчүлөр сиздерге эскертеги өчүн нерсе, 3-чү турда сиз акыркы 3 сан дал келе турчу болсо 10 000 сомдун ээси болуп аталасыз. Последняя цифра третьего тура выпала под номером 3. Акыркы сандардын экинчи шары 3 сандагы шар болуп чыкты. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ошол 3 шарын кайра ичине салабыз дагы. Да, уважаемые телезрители, поскольку в первом туре последняя цифра выпала под номером 3, мы вместе с комиссией решили разыграть снова. Мына ушул жерден сиз калыстар тобунун ар бир ыкмага, ар бир даана нерсеге көңүл буруп турган билсеңиздер болот. Биринчи турду кайрадан ойнотууга дайбыз. Анткени катачылык кетип калды деген биз бул жактан кеңештерди уга алдык. Алтынгүл. Последняя цифра третьего тура выпала под номером 1. Үчүнчү арт жагынан эсептегенде биздин шаарыбыз 1 сандагы номер чыкты. Мына ушулардын баарын тең. Следующая цифра номер 5. Ошондо биз 7-1-5 сандарына ээ болдук, Алтынгүл. Жок, 1 жана 5. 1 жана 5. Да. Сейчас мы выберем наш последний третий шар. И, наконец, третья цифра третьего тура выпала под номером 3. Алтынгүл, мындай кылалы. Шардын баарын кайра салыңыз лототрондун ичине. Анткени биз калыстар тобу айтып тургандай, ар бир шар ойнотулгандан кийин, ар бир шар чыккандан кийин аны кайра ичине салуу албетте зарыл. Анткени эгер бизде түшүндүрө кетчү нерсе 5 шары чыккан болсо, анда лототронду кайра салышыбыз керек. Анткени дал ушул биздин оюнчуларыбыздын арасынан 2-5 санга ээ болгон дагы биздин катышуучуларыбыз болушу мүмкүн. Келиңиз, дагы бир ирет дал ушул нерсени ойнотолу. Үчүнчү турдун жеңүүчүлөрүнө 10 000 сом ыйгарылат, эгер дал ушул 3 шар туура келсе. Последняя цифра снова выпадает под номером 1. Бир саны шамдагай болуп чыкты окшойт, дал ушул шарлардын арасынан. Келиңиздер. Биринчи саныбыз 1 сандагы номер атталды. Ооба, башынан аткарып жаткан шагыбыз. Экинчи шарыбыз номер 9. Уважаемые телезрители, если у вас на ваших билетах последняя цифра номер 9, то я вас поздравляю. Следите за нашей игрой. Вдруг вы выиграете сегодня 10 000 сомов. Ооба, келиңиз, шарды кайра салалы, Алтынгүл. Лототронду өчүрөсүңүз. 9, у нас 9. Шарды кайра лототрондун ичине салыңыз. Анткени кийинки сандагы 9 чыгып калышы мүмкүн. Мына ошол мүмкүнчүлүктөн дагы арылбайлы. Ошондо 1, 9 жана акыркы саныбызды аныктап атабыз, келиңиз. Ооба, 3-чү турда кайра ойнотуп атабыз. Анткени шарды кайра лототронго салуу зарыл ойноткондон кийин. Кана келиңиз. Номер 5. 1, 9, 5 сандары болду. Келиңиздер, калыстар, сиздер дагы аныктап тактап жазып алсаңыздар болот. Эгер ошол сандар ооба, 3-чү турду кайрадан жаңыдан ойноттук. Анткени биздин дал ошол Кыргыз Лото компаниясынын Берик Мамытов агайыбыз шарды кайра сөзсүз түрдө салуу керек деген. Ар бир шар кайрадан салынган сайын чыгарылсын. Ооба. Киргизилип кайрадан чыгарылсын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр, мына ушул жерде калыстар тобунун сөзсүз түрдө бүт барына баам берип турганына күбө боло алдыңыздар. Калп айтпасам, жаңылышпасам, 1, 9, 5 сандары 3-чү турда дал ошол билеттердин утугуна себепкер боло турган сандар чыкты. Эгер дал ошол 1, 9, 5 сандары сиздерге чыккан болсо, анда 3-чү турда 10 000 сом утугу сиздин капчыгыңызга ыйгарылат. Думаю, что мы можем перейти уже к следующему туру. Да, Расул? Анга чейин биз бир аз тыныгууга көңүл буралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Лото дал ушул кезектеги чыгарылышында сиздерге 3 миллион сомду ойнотууга даяр. Мында биз 3 турду ойнотуп, азыр биз 4-чү турга аттанганы жатабыз. Менин кесиптешим Алтынгүл менен биргеликте биз сиздерге дал ушул сыйлыктарды ыйгарууга даярбыз. Болгону Лототрондон кокустук ылгап алуу тиркемеси менен чыккан сиздерге
шарлар саны ошол билеттеги сандарга дал келиши керек. Мына ошол учурда гана сиздерге канчалык сумманы утуп алсаңыздар, мына ошол нерсени сиздерге ыйгарганга даярбыз. 4-нчү турга анда аттана берсек, Алтынгүл, келиңиз. Если у вас, уважаемые телезрители, совпадут все 4 цифры на ваших билетах, значит, вы сегодня выиграли 50 тысяч сомов. Ну а мы запускаем наш лототрон. 4-нчү турдун эрежеси боюнча акыркы 4 сан сиздин билетиңиздин санына дал келген болсо, анда сиз 50 000 сомдун ээси болуп аталасыз. Номер 3. Акыркы сандарын акыркы четинен эсептегенде биринчи сан 3 санында чыкты. Калыстар тобу булардын баарын белгилеп атат. Сиздер дагы жазып алгандан унутпаңыздар. Анда келиңиздер кийинки шарды ойнотуп алалы. Следующий шар выпал под номером 9. Кийинки саныбыз бизге лототрон 9 санын тартуулады. Демек 3-9 сандары, келиңиз. Кийинки эки шарды аныктап алалы анда. Снова номер 3. Кайрадан биз 3 санын көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Аныктап кете турган болсок, лототрондогу 3 шар бизге 3-9-3 сандарын тартуулады. Кийинки акыркы 4-нчү шарыбыз. Кайсыл сан чыгат болду экен деп, балким биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасынан чыдамсыздык менен, тиленүү менен балким күтүп тургандар болушу мүмкүн. Келиңиздер анда. Последний 4-й шар выпал под номером 1. Акыркы биздин саныбыз лототрондун жардамы менен бир шарын чыгарып берди. Демек кайталап өтсөк, 3-9-3-1 сандары сиздердин билеттеги, сатып алган билеттеги сандардын арасынан артынан эсептегенде туура келе турган болсо, анда сиз куттуктайбыз, 50 000 сомдун ээси болуп аталдыңыз. Буга чейинки биз ойнотулган 1-нчи, 2-нчи, 3-үнчү жана азыркы тапта ойнотулган 4-нчү турда туура келген сандарда балким жеңүүчү аталган болсоңуз, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми менин сандарым туура келбей атат таптакыр деп бир аз сарсана болуп аткандар дагы болушу мүмкүн. Эч кам санабаңыз, алдыңкы мүнөттөрдө биз дагы ойнотуучу турларыбыз дагы бар. Мына ошолордун арасынан балким сиз чоң байгелүү, чоң акчалуу же болбосо миллионер аттуу статуска ээ болуп калышыңыз дагы мүмкүн. Дорогие телезрители, если у вас не совпали выигрышные комбинации на ваших билетах, то не расстраивайтесь, потому что самое интересное вас ждет впереди. А впереди у нас, Расул, 5-й тур, где мы разыграем 250 тысяч сомов 4 раза. Я думаю, что пора начать. Ооба, азыр тыныгуудан кийин биз 5-нчи турга даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо эскертеге түшөн нерсе, калган байгени 4кө бөлүп 4 жолу 200 000 сомдон ойнотууга биз даярбыз. Бул аябаганда чоң акча, чоң акчалардын бири. Демек, дал ушул акчалардын ээси болуп калышыңыз дагы мүмкүн. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасынан албетте миллионер аттуу статуска ээ болгон биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көп болуусуна биз тилектешпиз. Азыр болсо 5-нчи турду өткөрүүгө биз даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, акыркы саны чыгарарын мурун биз лототрондон артынан саналган 0, 9, 8, 7, 6, 5 санын алып салышыбыз керек болот. Анткени бул оюнда 49 999 гана тираж чыгарылган. Алтынгүл менин кесиптешим бир ирет аралаштырып алып, анан шариктерди чыгарам деди окшойт. Мына сиздер көрдүңүздөр, биздин лототрон аябаганда жакшы иштеп атат, шарларды чыгарып берип атат. Эми Алтынгүл кайрадан азыр шарды салат дагы, артынан эсептелген 0, 9. Последнюю цифру, Расул, я хочу тебе напомнить, что мы вытащим в конце, когда мы будем вытягивать 5-й шар. Да. А сейчас, дорогие телезрители, последняя цифра 5-го тура у нас выпала под номером 6. 6 сандагы шарды сиз көрө алдыңыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, калем менен кагазга жакшылап жазып даярданып туруңуздар. Балким дал ушул 250 000 сомдун ээси сиз болуп чыгарсыз. Кана келиңиз. Кийинки саныбыз кайсыл? Следующий шар у нас выпал под номером 5.
Лототрон бізге 5 сандағы шарды шығарып берді, демек 6 жана 5 азырынша. Кейінгі шарды анықтаймыз, қана келіңіз. Третий шар под номером 8. Үшінші бізден шарымыз 8 номерындағы шар. Демек, қайталап өтөлі 6, 5, 8 сандары анықталды. Кейінгі шарды анықтаймыз. Қайсыл сан шығат болды екен, қайсыл біздің ойыншуыз, қайсыл біздің телекөрішуіз жеңіш атылап болды екен, аны біз албетте лототрон арқылы анықтап алабыз. Номер 3. Төртінші біздің шарымыз 3 сандағы шарды шығарып берді ардақ телекөрушілер. Жана менің естешімді тақтап жақшылап айтқандай, 5-ші шарды шығаруда біз артынан есептелген 0, 9, 8, 7 сандарын алып салабыз. Анткени бұл ойында 49 999 ғана тираж шығарылған. Прежде чем вытянуть пятый шар пятого тура, нам нужно будет вытащить порядковые номера 9, 8, 7, 6, 5 и 0, поскольку в этой игре было всего 49 999 тиражей. Итак, внимание. 0. Жоғарыда айтылған 0 сандағы шарды. Албетте 9. 9 сандағы анықталған шарды. 8. 8 сандағы шарды. 7. 7 сандағы шарды. 6. 6 жана И 5. 5 санды анықтап тұрған шарды алып салабыздағы 5-ші біздің санымызды ойнатуға лототронның жардамымен анықтап алабыз. Қана келіңіз алтын бөл. Ескертек өтшінер сардақту телекөрішілер, бұға чейінке шыққан сандар 6, 5, 8 жана 3 сандағы номерлар болды. Ал еме біздің 5-ші... И пятый шар у нас выпадает под номером 2. 2 сандағы номерді тақтап алдық ардақту телекөрушілер. Дағы бір жол ескерте кетелі 6, 5, 8, 3, 2 сандар анықталды. Егер сіз дал ушул сандарды өзіңіздің сатып алған билетіңізді көріп тұрған болсаңыз, анда сізді чын жүректен құттықтаймыз. 250 000 сомдың жеңүүчүсү аталдыңыз. Же болбосо 2 сан, же болбосо 3 сан дал келіп қалғандар болса, еш қамсанабаңыздар. Бақыт жақындап қалды деген дағы бір үміттерді айта берсек болады. Бақыт күттірбей келет деген негізі бізде қырғыздың учкул сөздері бар. Мына ушул сөздерге біз сөзсүз түрдө 100% кепилдикмен ишенебиз. Кейинки балким дагы бир 3 жолу ойнотуубуз бар. 250 000 сомдон мына ошолордун дагы жеңүүчүсү болуп аталып калышыңыз мүмкүн. Анда эч камсанабай туруңуздар. Впереди вас ждут еще 3 тура с номиналом 250 000 сомов. И прежде чем мы перейдем к следующему туру, нам необходимо обратно положить наши шары. Кайрадан биз 4 санды анықтап алуыбыз үчүн жогоруда алып салган 0-дон 9-дан 8, 7, 6, 5 сандарын кайра лототронго салабыздагы 4 саныбызды анықтап алып, анан албетте кийинки 5-чи санды анықтаганга чейин мына ошол азыр биз салып жаткан сандарды кайрадан чыгарып алуубуз керек. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болот чыгар, балким мына ошол нерселерге эскерте кетчү нерсе ардак телекөрүүчүлөр, биз 250 000 сомдон 4 дана ойноткон жатабыз, 1 данасын ойноттук. Демек дагы бир 3 жолу 250 000 сомдон ойнотуубуз бар. Мына ошолордун арасынан биз 4 санды да ошол шарлардын баарынын катышуусунда анықтап алабыз дагы. Албетте 5-чи санды биз 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып коюп туруп 5-чи санды анықтайбыз. Анткени бул лотереялык компания 49 999 тиражды гана анықтаган. Поехали. Номер 7. Биринчи биздин лототрон аныктап берген саныбыз 7 саны болду ардак телекөрүүчүлөр. Кийинки санды аныктап алалы. Келиңиз. Кайсыл сан чыгат болду экен? Кайсыл биздин бүгүнкү бактылуу көз илемдерди өткөрө турган телекөрүүчүбүз 250 000 сомду утуп болду. Бул нерсени азыр алдыңкы секундаларды гана аныктап алабыз. Шар не хочет Биздин выходить. лототронубуз бираз ойногусу келген чыгар. Албетте, акыркы убактарда көп учурда биз үй-бүлөлөр үйдө болуп калганга караштуу көчөгө чыгып сергип келүүбүз келет, ойноп келүүбүз келет. Мына ошол лототронда ушул нерсенин мындай бир кандайдыр бир көрсөтүүсү болду деп
тағы айтып қойсақ болады. Қана келің санда екінші санымыз. Цифра 0. 0 сандағы шарды біз көре алдық. Ардақты телекөрушілеріміз бұға шейінгі шыққан сан 7. Демек 7 жана 0 санымызды тақтап алдық. Кейінгі 3 санды тақтағанға даярбыз. Қара, келіңіз. Цифра 8. Үшінші санымыз дәроле тақталды оқшайды. 8 сандағы шарды көре алдыңыздар, ардақты телекөрушілер. Есептеп қайталап кетсек, анда 7, 0, 8 сандағы шарлар азырынша бізде белгілі. Қара, келіңіз. Кейінгі 4-ші санымыздағы көп күттірген жоқ. Шар 5-го тура у нас выпадает под номером 4. 4 сандағы шарды көре алдық, ардақты телекөрушілер. Демек біз 7, 0, 8, 4 сандарын азырынша билебіз. 5-ші санымыз қандай болады? Албетте, мұны біз 0-дан 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып қойғандан соң анықтап аламыз. Анткені дағы бір рет қайталай кетелі. Бұл лотереялық компания 49.999 ғана тиражды шығарғандығы үшін мына ошол қимыл әрекетке біз басым жасап жатамыз. 0, 9, 8, 7 сандар алынды. Азыр сіз көріп жатқан 6 саны. Анан, албетте. И последняя цифра 5. 5 сандарын алып алдық. Демек, 5-ші санды ойнатуға даярбыз. Запускаем лототрон. Кимдин бактылуу шары болуп чыгар экен бул? Последний шар выпал под номером 2. 2 сандагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек, кайталай турган болсок, акыркы сандар менен эсептегенде биз 7, 0, 8, 4 жана 2 сандарына ээ боло алдык. Балким дал ошол сыналгынын артынан биз бул жактан эфир өткөрүп жаткан чакта дал ошол билеттин ээси мына ошол 5 сандын тең баарын көрүп туруп, балким көзүнө ишенбей жаткандыр, же болбосо кубанычын койнуна батыра албай үй бүлөсү менен бөлүшүп жаткан чак болот чыгар. Кандай учур болбосун, эгер жеңүүчүлөр аныкталган болсо, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз Лото сиздерди чын жүрөктөн куттуктайт. Анда биз 250 000 сомдон дагы 2 ирет ойнотууга даярбыз. Демек, сиздерде дагы болсо 2 шансыңар болот чыгар деген кепилдик берет. Переходим к следующему туру. Запускаем лототрон. Биз кийинки турга даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр. Биринчи биздин саныбыз, анда Номер 3. 3 сандагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул нерсени албетте сиз бекитип, жазып, сактап туруңуздар. Албетте алдыңкы бирөтөр дагы биз 4 шарды аныктап алышыбыз керек. 4 санды аныктоо керек. Эскерте кетчү нерсе, акыркы артынан эсептегенде 5 сан, эгер дал ошол сиздин билеттеги номерларыңызга туура келсе, анда сиз жеңүүчү аталасыз. Номер 1. Бир санын лототрон бизге аныктап берди. Анда кийинки санды аныктаганга даярбыз. Эгер дал ушул 5 сан сиздин билетиңиздеги сандарга дал келе турган болсо, анда 250 000 сомдун ээси болуп аталасыз, ардактуу телекөрүүчү. Албетте бул нерсени сиздерге каалайбыз. Снова единица. Кайрадан биз бир сандагы шарды көрө алдык. Кайтала кетчү нерсе 3, 1, 1 сандар азырынча белгилүү. 4-чү биздин шарыбыз кандай болот? Аны албетте лототрон аныктап берет. Следующий шар у нас выпал под номером 7. Кийинки биздин 4-чү шарыбыз бул 7 сандагы шар болду. Бул жактан карап турсам, кайрадан 1 чыктыбы деген дагы бир көз ирмемдер учурап кетти. Анда Алтынгүл, биз 5-ши шарды аныктоо үчүн эмне кылышыбыз керек? Нам необходимо убрать с нашего лототрона порядковые номера 0, 9, 8, 7, 6, 5. Потому что в этой игре было всего 49 999 тиражей. Итак, мы убираем по порядку номера 0, 0 саны, 9, 9 саны, 8, 8, 7, 7, 6. 6, И последний шар у нас под номером 5. 5. Мына ушул артынан эсептегенде 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып койдук. Анткени биз дал ушул 250 000 сом отука коюлган 5 санды аныктоочу биздин турубузда биз дал ушул сандарды аныктоого себебибиз дал ушул Кыргыз Лото компаниясы
49.999 тиражда ғана шығарған үшін мына ушул нерселердин сандардын барын алууга биз аргасызбыз. Ал эми дал ошол калган 4 саныбыздын кайсыл бири чыгат болду экен? Балким дал ошол 4 сан туура келип, кийинки 5 сан туура келсе экен деп биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасынан бир аз ойлонуп жаткандар болгон болсо, анда Номер 2. сиздерге 2 санын 5 санды тактап айтып беребиз. Эскерте кетчү нерсе дагы бир ирет айта турчу болсок, анда 3, 1, 1, 7 жана 5 сандарын көрө алдык. Кардактуу телекөрүүчүлөр, эгер дал ошол сандар сиздердин алган билетиңиздерге туура келе турган болсо, анда дагы бир ирет куттуктайбыз. Сиз 250 миң сомдун ээси болдуңуз. Менин кесиптешим сиздерге дал ошол шарларды көрсөтүп, кайра толуктап лототронго салып жаткан чакта мен сиздерге дагы бир жолу эскерте кетейин. Дал ошол 250 миң сомду утуп алуу үчүн сиздердин сатып алган билетиңиздерде бардык 5 сан тең мына ушул лототрондон иргеп алуу ыкмасы менен чыккан сандарга туура келиш керек. Мына ошол учурда гана сиздер дал ушул 250 миң сомдун ээси аталасыз. Демек, сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, биз бул жактан бардык жакшы каалоо тилектерди айтканга дагы даярбыз. Акыркы биздин дагы бир турубуз калды. Да, у нас сейчас 4-й тур, 4-я игра 5-го тура. Алтынгүл, тыныгуу кылалы, андан кийин акыркы турубузду көрөлү. Барыңыздарга ийгилик. Кайрадан биз эфирдебиз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ала Тоо лотереялык компания сиздерге мына ошол көптөгөн суммадагы акчаларды ойнотууга даяр. Мында биз биринчи турдан баштап азыркы биздин 250 миң сомдон ойнотуп жаткан 4 жолу ойнотуубуздун акыркы кезегине да келип калган чагыбыз. Буга чейин балким дал ошол биринчи турдан башталып ойнотулгандардын арасынан жеңүүчүлөр аталган болсо, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дал ушул Кыргыз Лото сиздерди чын жүрөктөн куттуктайт. Мына бул жакта биздин калыстар тобубуз турат. Программанын башында сиздер менен албетте тааныштыра кеттик. Менин кесиптешим сиздерди чын жүрөктөн куттуктайт. Кандай учур болбосун, азыркы учурда, азыркы мезгилде мына ошол сиздер утук сиздерге жакшы бир өмүргө, жакшы бир жардам, маанайыңыздарды бир аз да болсо көтөргөнгө көмөктөзөт деген үмүттөбүз. Демек, акыркы дал ушул ойнотуубузда 250 миң сом балким сиз олтурган, сиз кармап турган, сиз да ошол сандарды белгилеп, мына ошол сан чыкса керек деген билеттин арасынан чыгышы мүмкүн. Демек, дагы бир ирет ойнотууга даярбыз. Балким сиз жеңүүчү аталасыз. 250 миң сомду алып кетүү мүмкүнчүлүгү алдыңкы 1-2 секунда деп кыскача айтып койсок дагы жаңылбайбыз. Анда Алтынгүл, даяр болсоңуз келиңиз. Да, мы с Расулом готовы разыграть последние 250 тысяч сомов. Поехали. Анда келиңиздер, акыркы дал ошол программанын эсеби менен 5 санды аныктап алууга даярбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ошол сандардын эң алгачкысы. Последняя цифра нашей последней игры выпала под номером 2. Экинчи сандагы номерду аныктап алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушул нерсени сиздер жазып алыңыздар. Экинчи санды тактаганга биз даярбыз. Номер 5. Демек, биз 2 жана 5 сандарын аныктап алдык. Үчүнчүсүн, Алтынгүл, азыр кайда баштабай турсаңыз, сиздин оюңуз боюнча дал ушул турда 250 миң сомду утуп алган телекөрүүчү болушу мүмкүнбү? Албетте болушу мүмкүн деп ойлойм. Анда, эгер дал ушул утуп алган телекөрүүчүдү аныктасак, сиз кандай нерселерди кааламак элеңиз ал кишиге? Конечно же, всем, кто выиграл, я искренне поздравляю вас с этим выигрышем. И, конечно же, призываю всех кыргызстанцев участвовать в нашей государственной лотерейной компании «Кыргыз Лото». Участвуйте и выигрывайте большие денежные призы. Ну и, конечно же, я желаю, чтобы последние 250 тысяч сомов выиграл тот человек, которому сейчас больше всего нужны деньги. Албетте, жакшы сөз жарымырыз. Демек, анда үчүнчү санды аныктоого даярбыз. Алтынгүл, келиңиз. Поехали. Азырынча бизде 2 жана 5 сандары анык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, үчүнчү саныбыз кандай болот? Аны? Номер 8. 8 сандагы шарды биз көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Буга чейинки чыккан сандар 2, 5 жана 8 сандагы шарлар. 4-чү саныбызды аныкталуу үчүн албетте биз лототрондун жардамы менен ошол жакшылап аралаштырып иргеп алуу системасы менен тактап алабыз. Следующий шар у нас под номером 3.
3 сандағы шарды көре алдық. Телекөрүүчүлөр 2, 5, 8, 3 сандар азырынча белгилүү. Анан албетте 5-чи санды аныктап алуу үчүн биз кээ бир шарларды алып коюбуз керек. Аны менин кесиптешим Алтынгүл түшүндүрүп берет. Прежде чем вытянуть последнюю цифру, нам необходимо убрать с лототрона следующие цифры: 0, 9, 8, 7 и 6 и 5, поскольку в этом тираже у нас было всего 49 999 билетов. 49 999 тираж гана чыккан үчүн биз 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып коюбуз керек. Анан албетте калган 1-ден 4-кө чейин сандарыбызды ойнотуп, биз 5-чи саныбызды аныктап алып, албетте эгер жеңүүчү аталса, телекөрүүчүлөрүбүзгө дал ушул сумманы ыйгарганга даярбыз. Анда келиңиз. Акыркы бизден саныбыз 5-чи саныбыз канча чыгат болду экен? Бул нерсени албетте азыр аныктап алабыз. Номер 1. 1 сандага 5-чи биздин акыркы дал ошол билеттерге белгиленген сандарга аныктап алдык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мен ишенем, мен дал ушул мөөнөттөрдө сезип турам, телекөрүүчүлөр арасынан албетте 250 000 сомго ээ болгондор дагы чыкты болуш керек. Демек, сиздерди чын жүрөктөн биз куттуктайбыз, айта кетчүбүз. Буга чейин дагы айтып келгенбиз, Кыргыз лото жалпылап биз жалпылаганда ушул Кыргыз лотонун катышуучулардын баары сиздерди чын жүрөктөн куттуктайт. Эгер бүгүн эч кандай утукка ээ болбосоңуз, эч камсырамаңыз, анткени ар бир адамдын, ар бир пенденин ырыскысы бар дейт. Демек, сиздердин дагы кийинки чыгарылыштарда сөзсүз түрдө утугуңуз болот чыгар. Анан албетте акыркы мына ушул учурларда, ушул мезгилдерде мына ушинтип бир аз да болсо көңүл ачуу бизге чоң бир эбегейсиз көмөгүн түзөт деген ойдобуз. Эч убакта сыркалабаңыз, эч убакта оорубаңыздар, эч убакта мына ушундай төмөн маанайда жүрбөңүздөр. Биз сиздер менен кийинки чыгарылыштарда дагы жолугууга сөзсүз түрдө даярбыз. Дал ошол 1-чи турдан баштап 5-чи турга чейин ойнотулган акчалай сыйлыктардын баарын сиздерге ыйгарууга даярбыз. Болгону дал ошол эреже боюнча гана жеңишке жетүүңүз зарыл. Расул, позволь напомнить нашим телезрителям, что если среди вас, уважаемые телезрители, есть победители 15-го тиража, проведенного 25 марта 2020 года, то вы можете получить свои призы до 25 августа 2020 года. Так что поспешите. Ооба, эгерде урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ошол 25 мартта ойнотулган 15-чи тиражда утушка ээ болгондор болсо, анда 2020 жылдын 25 августуна чейин алсаңыздар болот. Ал эми кийинки ойнотууларда кимдер жеңишке жетет, кандай пенделер дал ошол сүйүүнүү сезимдерин, көз ирмемдерин дал ошол өзүнүн көйдөнүнөн өткөрөт. Бул нерсеге албетте бир гана тагдыр күбө болот. Балким сиз дагы да ошолордун арасынан болот чыгарсыз. Эч камсырамаңыздар, алдыңкы тираждарда сиздер менен сөзсүз түрдө кайрадан жолугабыз. Мында сиздерге жардамчы болгон менин сулуу пери кесиптешим Алтынгүл Канзаманова жана мен Расул Жумашев болдум. НТС телеканалы сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даяр. Жакшы калыңыздар. До скорых встреч. Пока-пока.